балдар, ата эненин иштөөсү тууралуу бир ой пикир сиздерден бир сурап көрөйүн деп атам да. Ана мен өзүм ой пикирлериммен бөлүшөйүн деп атам. Ата эне иштесе азыркы учурда көптөгөн бир туугандарыбыз кандай сөздү айтат? Балдары бакпай бекен. Балдары чоң эле болуп калды. Мындай иштерди кылып атат. Темселеп байкуш ата энеси дагы деле иштеп жүрөт деген сөздөрдү сүйлөйт да. Анан мен кече тайэжем, апамдар менен бир катар сүйлөшкөндө мына ушундай сөз айтты да, аларчы. Бир токотор жеричи. Ата эне иштеп турган болсо, биринчиден жашоосунда ар дайым кызыктуу окуялар, кызыктуу учурлар болот, бактылуу учурлар болот дейт да, иштесе дейт. Анан экинчиден бул ден соолугуна пайда дейт. Кыймылдайт, аякка барат, буякка барат, алаксыйт, ушул сыяктуу нерселер болот дейт да, ден соолугуна жакшы деп атат да. Анан өзү акча табып, каалашынча өзү каалаган нерсени алып иштетет, өзү каалагандай кылат. Кээ бир ата энелер бар, мындай бир кысынат. Кандай нерсе болбосун, баягы чектелүү гана нерсени гана айтып калат. Балдарына толук кандуу бир өзүнүн муктаждыгын айта албай калат дейт да, өзүнүн акча отурган болсо постоянно. Ошондо конкретно өзүнүн каалаганын алат деп атат да. Анан эгерде ата эне үйдө жата турган болсо, биринчиден жалкоо болуп калат, ден соолугун начарлайт, кан айланбайт, алаксыбайт, депрессия, стресс деген нерселер ой басып калат, кичинекей бир ушактарга дагы ишене баштайт. Айтор ушул сыяктуу түрлүү нерселер болот дагы, ал ата эне уже ден соолугу чачап болбой калат дейт да. Эми ооба тууган урук менен аяк бияк менен катташат, бирок жанагы иштеп жаткан өзүнүн кызыктуу жашоосуна жетпейт баары бир дейт да. Ушул нерсеге сиздер оюңуздар кандай? Ушуну билгим келип атат да. Мен ойлодум да, мен уже демек ата энеге бир өздөрүнө жеңил, чакан бир жумуш кылып берсең, ошондон алаксып өмүр өткөзөт экен да, кызыктуу болуп деп ойлоп калдым да. Бул нерседен сиздердин оюңуздар кандай бул нерсегечи? Мен чисто мындай бир бул нерсени мындай бир акылдуу адамдардай болуп туруп сүйлөп койсоң болот, бирок кээ бирлери туура эмес кабыл алат да. Ошондуктан мен муну суроо катары калтырдым. УКМК Корзинка гастромаркетинин башчыларын кармадым. Атайын кызматтын маалыматында алар чет элдик сатуучулар менен сүйлөшүп алып, эскирип кеткен товарды арзан баада ташып келчү. Ал билинбеш үчүн жүктү жаңы товар менен кошуп өткөрүшчү. Европадан импорттолгон деген соус, сыр, май, деңиз азыктарын Бишкектеги ири базар, кафе, ресторандар сатып алып жүргөнү айтылат. Компаниянын кампасынан эскирген азыктар, таңгактык кайра жасоочу жабдыктар табылган.